Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер, калай калк, кадырлуу кыргызстандыктар. Баарыбызга маалым болгондой, акыркы күндөрү мамлекетибизде болуп жаткан окуялар, ошол окуяларга кайдыгер эмес жаран катары биздин ушул жарандык коомдун активисттери бүгүн өзүбүз жеке өзүбүздүн инициативабыз менен ушул жерге келип эл астында, ушул пресса астында пресс-конференция берип коелу деп ушундай ниетибиз менен келип отурабыз. Биз мындай азыркы ситуацияны караганда негизинен ушул журт башчыбыздын бир ойлонбай сүйлөгөн ушул сөздөрүнүн артынан мамлекетибизде азыр эмне деген ушул мындай эмелер болуп отурат, келишпестиктер, кыйынчылыктар болуп отурат. А экинчиден биз бул жака келгенибиздин негизги максаты шайлоо үстүбүздөгү жылдын 15 октябрында болуп өткөн Кыргыз Республикасынын президенттигин шайлоо, ушул шайлоодо ушул болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуулар, эч бир бийлик төбөлдөрүнө ушул идеалдуу көрүнүп, бул тарыхта биринчи жолу ушундай таза шайлоо өттү деген менен биз карапайым калк арасында бул Кыргызстандын 25 жылдык тарыхында зомбучулук менен ушул мыйзам бузуулар менен ушундай коркутуу үркүтүү менен административдик ресурс менен акча каражаттар менен ушундай эч бир мындай жаман өттү десек болот да. Ошонун негизинен баягы өткөндө шайлоодон кийинки биринчи Атакан Кимзанбаевич Мадубаров кандидат өзүнүн ой пикирин айтып, ошол шайлоону тааныбай тургандыгын, андан кийин ошол шайлоону тааныбай ушул мамлекеттик түзүлүш башкарууга ушул кайдыгер эмес жарандарды ушул мамлекеттик башкаруунун бийликтин туура эмес саясатына ушул баягы кайдыгер эмес жарандарды чакырып, мен макул эмесмин деген кыймылын сунуштап кетти эле. Биз ошол сунушту, ошол кыймылды колдогону ушул өзүбүздүн ушу жарандык коомдун активисттери ушул жерге билдиргени келдик. Октябрдагы президенттик шайлоодо БШКнын берген маалыматы боюнча 3.014.434 шайлоочу катышыш керек эле. Катышканы 56,34% катышып калды деген маалыматты баарыбыз уктук. Менин байкоомдо бардык талапкерлерге бул шайлоодо бирдей шарт түзүлгөн жок. Өзгөчө бийликтин талапкерине коомдук каналдар жана жеке каналдар, башкалар ыктап бир гана шайлоо президент бийликтин талапкерине колдоо көрсөтүп жаткандарын байкадым. Алдыга маарага жетишкендердин бири акчалуу бизнесмен белгилүү Бабанов акчасын чачып жетишти деп айта турган болсок, ал эми экинчи бийликтин талапкери Сооронбай Жээнбеков ушундай чоң жетишкендикке кантип жетишти деген чоң суроо жаралып жатат менде. Ал өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, каражатты кайсы жактан тапты, өзүнүн чөнтөгүнөн таптыбы, же мамлекеттин казынасынан төлөндүбү? Ушул суроо менде көйгөйдү жаратып жатат. Эгерде өзүнүн чөнтөгүнөн таратса, бул кантип тапты билгим келет да. Анан негизи эле кандай десем, телевидение баардык талапкерлерге бирдей шарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек. Андайды биз байкабадык. Атамбаев өзү айткандай Жээнбеков гана колдоо болуп туруп калгандай сезилди мага. Эгерде Атамбаев айткандай биздин өлкө ушундай өнүгүп өсүп кетти, башка элдер бизге суктанып атса, таң калып атса, анда сөзүнө дал келбеген мисалдарды айткым келди. Эмне үчүн парламент жыйындарында, өкмөт жыйындарында бюджет тартыштык менен жабылып жатат, Кыргызстандын карызы 4 миллиардка чамалап барып калды деген сөздөр айтылып жатат. Ушул дагы чоң суроо жаратып жатат.
элибиздин саны миграция өсүп жатса, шайлоочулар тизмеден өздөрүн таппай жатса, көйгөйлөр, маселелер көп болуп жатат да негизи. Байкоочу негизи шайлоочулар көпчүлүгү форма 2 жана биометриканын шылтоосу менен көпчүлүк тоскоолдуктарга кабылып катыша албай калышты. Шайлоочулардын катышпай калганды 43,66%ге эсептелди. Демек, мен оюмча, шайлоочулардын өзүнүн жалпы саны 3,14,434 шайлоочу болсо, ушул бийликтин талапкери Жээнбековдун добушу 420,620 болсо, жөнөкөй математикалык эсеп менен эсептегенде болгону 30,54% түзөт экен. Бул шайлоону мен тааныбайм. Анткени көпчүлүк жарандар шайлоого катышпай калды. Шайлоого катышпаган 43,66%-ның укуктары корголбой калды деп эсептеймин. Андан кийин айтарым, Атамбаев өз бийлигинин учурунда көпчүлүккө маалым, элибизди бөлүп жарганга көбүрөөк өзү салым кошкондой болду. Бири эл эмессиң, малсың, койсуң, же болбосо колдоочу эмессиң, колдоочусу деп колдобогондар көчүп кеткиле биздин өлкөбүздөн деген сөздөрү бир одоно катачылык деп эсептеймин. Жана бул колдоого татыбайт, арзыбайт, уят иш. Жакында эле бөтөн элдин элчилердин алдында өз элин каргап берип, бул деген өтө грубый айтканда жакшы эмес болду. Биз президенттен мындайды күтпөйбүз. Президент мындай кадамдарга барбаш керек. Элди бөлүп жарбаш керек. Ушул 6 жылдык иштөө убактысында башкаруумда менин кайсы бир силердин суроо талаптарыңарды орундата албай калсам кечирелим деп кайрадан элден кечирим сураш керек. Ушул башкарууга чыдап берген кайра элине рахмат айтыш керек деген оюмду айткым келет. Мен кошумчалай кетейинчи. Мынау шайлоонун жыйынтыгы Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ күнү официалдуу жарыялады. Бул деген эмнени билдирет? Мынау мисалга эле алып көрөлү. Эгерде бүт Кыргыз Республикасында шайлоочулардын саны 3,25,770 болсо, анын тышкы иштер министрлиги берген, Борбордук шайлоо комиссиясы берген ушул баягы сан чет мамлекеттер, алыскы, жакынкы чет мамлекетте жүргөндөрдүн саны биздин шайлоочулардын саны 18,580 болгон. Анын ичинен шайлагандардын саны 5225. Бул 28,12% түзөт. Бул жерде эмнеси мындай күмөн тудуруп атат, күмөн жаратып атат. Жана бул жерде бизди эмнеге ушул шайлоонун баягы шайлоо процесси, шайлоо бизди ошол тааныбай атабыз. Ошол тааныбаганга бизди мажбурлап атат. Себеби дегенде, мынау АСУнун жанагы автоматикалык шайлоодо мисалга алсак, мынау Сооронбай Жээнбековке 1814 берсе, гол менен эсептеген ручной подсчет деп коет. Гол менен эсептеген 1652. Атакан Мадымаровго АСУ боюнча 1723 берсе, тиги ручной подсчетто 1705 берип атат. Ушул эле цифра мисалга алсак, Өмүрбек Бабановго 1272 берсе, голду санаганда 1241. Бул эмнени билдирет? Бул бийликтин, бул шайлоо системасынын бул өтө бузгандыгын, бул система Түштүк Кореядан алып келинген, бул система Түштүк Кореянын өзүндө да колдонулбайт экен көрсө. Бул бизге бул шайлоо Кыргызстан үчүн эксперимент жүргүзө турган полигон бу.
Биз эгерде мамлекетибиздин жетекчисин шайлап алсак, бул деген өтө мындай айтканда каттуу бул ошибка болот. Негизи туура эмес кадамдарды таштап, бул Борбордук шайлоо комиссиясы биздин жарандарды ушул ар кандай ушул шайлоо процессинде деле, шайлоо процессине чейин деле ушул биздин алыскы жакынкы баягы чет мамлекетте иштеп жүргөн азаматтарыбызды, кыздарыбызды, агаларыбызды, инилерибизди ошол форма 2 жөнүндө маалымат бербей, анын ордуна кандайдыр бир өзүнүн баягы дезинформация жасап, өзүнүн баягы бийликтин гана ушул пайдасына болгон информацияларды берип, элдин башын адаштырып, көпчүлүк биздин мигранттар ушул форма 2 билбей калып, мына өзүңөр көрдүңөр, интернет булактарынан 5000ден ашык Москванын өзүндө биздин жарандарыбыз өз укугунан өз укугун пайдалана албай, мына Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамы бар. Мыйзамында ошол 2-беренесинде жазылган. Мына жерде 2-берененин 4-пунктуна жазылган. Кыргыз Республикасынын 18 жашка толгон жарандары шайлоого укуктуу. Бул жерде бизге мындай логикага сыйбас бир жагдай кетип атат. Бул жерде биз эгерде биздин негизги мыйзамыбызда ушундай жазылса, негизги баш мыйзамыбызда, бул жерде шайлоо кодексинде, бул жерде башкача. Эмнеге мисалы үчүн биздин жарандар өз укугун мындай пайдалана албай, өз укукта шайлоо укугун пайдалана албай, тепселенип, негизи ушундай бийлик тарабынан ушундай жагдайларга учурайт. Бул деген эч качан жакшылыкка алып барбайт. Негизи мен айтарым, ушул ким мамлекеттин келечегин ойлосо, кайдыгерлик кылбай, ушул маселени биз бир приоритеттүү темага айландырышыбыз керек. Негизи бунун үстүнөн иштебесек болбойт. Биз бул жерге негизги келгенибиз биринчи үч аспектте. Биринчи аспекти ушул шайлоону биз тааныбайбыз, 15-октябрда өткөн. Экинчиси, биз азыркы ушул бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына биз каршыбыз, макул эмеспиз. Себеби дегенде азыр көрүп атасыңар, ушул түзүлүп жаткан кырдаал кандай эмнеге алып баратат. Мына биздин ажообуздун ойлонбой сүйлөгөн сөздөрүнөн улам кошунабыз Казакстан эмне ушундай бизди блокадага, экономикалык жана башка блокадаларга тоскоолдук кылып атат. Ал эле болбостон, мына жакында эле ажообуз экинчи жолу да бир туура эмес кадамдарды жасап, 7-ноябрдагы бул Улуу Октябрь революциясынын 100 жылдыгын бул Россияга көтөрүлгөн бул кыргыздардын боштондук көтөрүлүшү деп, буга ушул кайрадан эле Россиянын ЛДПР партиясы Мамдумага өзүнүн мыйзамын сунуштады. Биздин Кыргызстандын жарандарын ошол Россияда айдоо күбөлүгүн жокко чыгаруу боюнча. Бул деген бизде ошол карапайым калк эле кыйналып атат чындыгындачы. Мына ол негизи бул карапайым калктын ичине кирип, бая айтат, төбөң көккө жетсе да бутуң жерде экенин унутпай дейт. Биздин ажоолорубуз, биздин бийлик төбөлдөрүбүз ушул нерсени мындай чындык көз менен, баягы бул азыр мындай айтканда кулагы укпаган, көзү көрбөгөн адам эле көрбөсө, бүт көзү ачыктар көрүп билип эле турат. Мисалы үчүн мен токтолуп кетсек, ушул чегара маселеси. Чегара маселеси азыр жабык турат. Дыйкандар өндүргөн продукциясын алып чыга албайт. Дыйкан базарга алып келет. Базарга алып келгенде ал жерде саудагерлер саудасын кылып улантып, ошого тапкан кирешесин бала чакасын багат, туурабы? Азыр ошо дыйкандардын иши да жүрүшпөй атат, саудагерлердин да иши жүрүшпөй атат. Айрыкча Дордо биздин продукция, мисалы үчүн Швея дейбиз. Кыргызстан ал Швея менен эле элдер жанын багып келатат. Кыз келиндер азыр ишсиз калды. Жумуш токтоп калды, граница жабык. Мисалы үчүн мындай биз жөн эле карапайым элбиз. Мындай жалпак тил менен айтканда, мына кыргыз көчүн улайм деди, туурабы? Кыргыз көчүн улайм деген, мына менин көз карашым боюнча,
Бул 7 жылдан бери келаткан көз караш Батыштын Токойундагы Чытырман Токойдо кетип аткан бул көчтү элестетем менчи. Бул көчтүн ошол Токойдун арасында кыйналып кыргыз эли. Мисалы үчүн Токойдо билесиңер, жырткычтар деле бар. Кыргыздын Токойдун арасында кор болуп, карышкыры болобу, түлкүсү болобу, гиенасы болобу, ошолор кор болуп кетип аткан бул ушул көч. Мисалы үчүн Москвадагы кыз келиндерибизди айтыңыздар. Ошол көчтүн айынан өрттөнүштү. Уктап жаткан элдерибиз чагылган түшүп, жаңгыр жаап, кыйналып турган көч Токойдогу көчтү мисалы үчүн. Жөн эле мындай айтайын. Ошол жерде Анахан Кимсанбаев айтып атат. Кыргыз элим, силер кайда баратасыңар? Мына биздин Ала тоонун арасынан күн чыгып туруп, күн нурун чачып атат. Бир мисал да булчу. Бул күнгө теген эмес Анахан Кимсанбаевичти. Ошол жерден кыргызым, бул Батыштын көчү менен Токойду барып кетпегиле, Ала тоозга кайткыла. Ала тоос турат, өзүбүздүн ата бабаларыбыздын салтыбыз менен жашайлы, мыйзамыбыз менен жашайлы деп канча жылдан бери күйүп бышып, ошону бизге элге какшап жүрөт. Биз ошону мен өзүмдүн оюмду айтып атам. Мен буга макул эмесмин. Ушу 7 жыл апарган көчтү ошол сазга батып, ошо акыркы сөздөр үчүн. Ошол сазга тыгылып калды. Ошо тыгылып калгандан кийин бул жакта досу келип туруп, ушу көчтү улайм деп. Бул көч жылбайт. Эч качан жылбайт бул. Туура эмес улаганга. Ошону ошол элдин арасында биз мына жаранбыз эл. Ушул жактан жол көрсөткөндө биз түшүп туруп, мен башка жол менен, кыргыздын ата бабаларынын салты менен, мыйзамы менен кете турган жолго чыгып, ошо Адахан Кимсанбаевич мен макул эмес деген кыймылына мен кошулдум. Бул менин жеке оюм. Ушул жерде отурат. Мисалы үчүн көрүңүздөр. Азыр Кыргызстан же завод, фабрикалар жок. Студенттер окууларын бүтүп дипломдорун алат. Кай жака барып иштейт? Эч нерсе курулбады. Менин оюм жеке оюм. Мен буга макул эмесмин. Ушундай алып кетип көчтү улаганга макул эмесмин мен. Көрүүчүлөр, биз бул жерге эмнеге келдик? Биз бир адамдын айланасында эмес, биз макул эмесмин, макул эмес болгон жарандарды бириктирүү үчүн келдик. Ал макул эмес деген кыймылдын түзүлүшүндө азыркы бийлик өзү жардам берди, өзү түрткү болду, өзү себепкер болду. Эмнеге? Өзүнүн президенттик мөөнөтү бүтөрүнө 1 айга жакын калганда коңшу өлкөгө асылып, анын азабын биздин 1 жыл бою кетмен чабып, талда иштеген дыйкандарыбыздын үй бүлөлүк бюджетинде залкас тийди. Алардын балдарына, алардын чет жакта жүргөн, окуп жүргөн, иштеп жүргөн балдардын чөнтөгүнө зыян болду. Андан сырткары биздин ажообуз ойлонулбай сүйлөгөн сөзүнөн дүйнө коомчулугу артка кетти. Бизди эч ким мамлекет катары, улут катары көрбөй калды. Эмнеге биз ушундай жагдайлар түзүлүп атса, үйдө жатышыбыз керек. Биз эмнеге бирикпешибиз керек? Эмнеге макул эмес экенибизди айтпашыбыз керек. Буга чейин 6 жылдын ичинде көп туура эмес нерселер болду. Анын ичинде дача суун айтсак болот. Анын ичинде Мегакомдун сатылышын айтсак болот. Андан дагы эң башкысы дүйнө эли бизди ким экенибизди билиш үчүн биздин паспортубуз, мамлекеттик ар бир жарандын мамлекеттик паспорту. Ошол жердеги улуту деген графаны алып таштап, биздин улуттун жок болушуна биринчи кадам ташталышына мен макул эмесмин. Биздин шайлоо боюнча айтсам, биздин маалыматтар боюнча туура эмес иштер көп болду. Арыздар көп түштү. Ошол эле Атамбаевдин бир кандидатка үгүттөөсүнө каршы активисттер арыздай жазды. Тилекке каршы БШК ал арыздарды кароодон баш тартты. Эмнеге? Бийликтин узурпациясынын натыйжасы 6 жылдык. Аягында келип ушундай бир жолдорго бизди алып келди да. Биз башында узурпация болуп атканда биз үйдө жатканбыз. Биз макул эместигибизди айткан эмеспиз эч кимге.
Ошонун натыйжасын 6 жылдагы түшүмүн мына быйыл көрүп атабыз. Форма 2 жөнүндө дагы айтып кетишти. Форма 2 деген бул шайлоодогу бир балекет болуп калды да. 340 миң деген добуш жеңишти камсыз кылган кандидатка жок эле дегенде 15-20% добушту форма 2 менен алып келишти. Форма 2 деген бул мыйзам өзгөрүш керек. Форма 2 деген болбош керек. Эгерде чет жакта жүргөн жарандар катталбаган болсо дагы миграциялык картасы менен барып шайлоого укуктуу. Себеби алар 18 жаштан өткөн, жарандуу, кыргыз мамлекетиндеги кыргыз элин мамлекет эмес, ошол чет жакта жүргөн биздин жарандарыбыз багып, биздин жарандарыбыз чоң салым кошкондон кийин алардын укугун биз чектебешибиз керек. Ал жарандар биздин алдыга сүрөөчү бир түрткүбүз болушубуз керек да. Андан кийин куугунтук. 6 жылдын ичинде чу дегенде эле 2011 жылдан баштап, президенттик шайлоо бүткөндөн баштап куугунтуктар ар бир саясий оппоненттерге саясий негизде кылмыш иштери ачылып, алар чет жакка качууга качпаганы азыр камалып отурат. Алар эмнеге камалыш керек? Алар чындыкты айткан үчүнбү же бир дагы далилдүү фактылар менен бир негиздер барбы? Мен ойлойм, ал биздин кыргыз элитасынын, кыргыз элинин сыймыктары. Алар менин көз карашым алар бошотулуш керек. Мен ошого макул эмесмин. Рахмат. Баягы талапкерлер ошол азыр кайда кетти? Биз мамлекетти жыргатабыз, биз мамлекетти өркүндөтөбүз деген. Биз келсек мындай жомокторду айткан ушул кандидаттардан, талапкерлерден бирөөсү жок. Бир гана ошо Атакан Кенжебеков Мадумаров ушу чыгып официалдуу пресс-конференция берди, өзүнүн ой максаттарын, өзүнүн бул позициясын айтты. Бул негизи мен айтарым, ушул биз бир күчкө айланып, ушул мамлекеттин келечеги үчүн биз амбициябызды коюп, түндүк болобу, түштүк болобу, батышы болобу, чыгышы болобу, бир идеянын ушул мамлекеттин бүтүндүгүн сактап калуу. Бул азыркы глобализация учурунда ушул транс улуттук баягы сепаратизмдер ушул коркунучунда биз кыргыз азыр жогорудагы биздин коллегалар айтып кетти. Баягы биз керек болсо биздин паспортубуздан биздин кыргыз улуту деген ушул графаны алып койгондо биз эмнеге баратабыз биз? Бул эмне деген шумдук? Ушул улуттук коопсуздук боюнча да бир олуттуу маселелер жүрүш керек эле. Бул биз эгерде биз алга жылсак биз кыргыз көчүн улайбызбы же болбосо улуу инсандар көчүн улайбызбы? Маселе ошондо турат. Эгерде биз кыргыз көчүн улай турган болсок, биз Алмаз Шаршенович Атамбаев бизде туңгуйга алып келсе, анын досу Сооронбай Шарипович Жээнбеков бизди жарга түртүп салат. Бул көч узакка барбайт. Биз ошон үчүн мынау реалдуу көз караш менен карап, чындыгында биз кыргыз кайдыгер эмес жарандар ойгонуш керек. Мен айтарым, бул эмнеге аң сезим революциясына, аң сезимди биз ушул революция, аң сезимдин революциясын жасашыбыз керек. Биз кайдыгер карабашыбыз керек. Бул негизги болуп жаткан ушул көйгөйлөрдү кайдыгерлик кылбай, биз буга макул эмесмин деген ушул бул девиз менен ушул чыгышыбыз керек биз. Себеби дегенде бул келечек биздин балдарда. Мен мисалы үчүн балдарыма кайдыгерлик менен карабайм, балдардын келечегин. Мага ошол эле бардыгыңар балдарыңардын келечегин кайдыгерлик менен карабасаңар керек. Жаштар саясаты жүргүлүп да. Мен өзүмө окуп бүткөнүмө 3 жыл болсо дагы азыркы учурда мен өзүмдүн кызмат өзүмдүн кесиптик боюнча жумушумду таба албайм да. Эмне дегенде жаштар политикасында жана билим берүү тармагында дагы эч кандай бир тартип жок. Ар ким ар карагандай окутат. Окуп бүткөндөн кийин
жумушун таппастан же кара жумушка кирет, же болбосо чет өлкөгө чыгып кетет да. Азыркы учурда бизде Кыргызстанда 16 жаштан 45 жашка чейинки жумушка жарандуу деген жарандарыбыздын бардыгы 1,5 миллиону чет өлкөдө жүрөт. Бул Кыргызстандын күчтүү, Кыргызстанга иштей турган жарандар да. Башка өлкөлөр ушул жарандарга муктаж да. Биз өзүбүздүн ошол жумушка жарандуу жарандарыбызды алып келип албасак, 5-10 жылдын ичинде биз деген демографияга, жумушсуздук кризисине алып келет да. Эртең биз пенсионерге кайсыл завод фабриканын негизинде, же болбосо кайсыл иштин негизинде биз пенсия төлөп беребиз. Же болбосо биз ошо социалдык тармакта кайсыл бюджеттен толтойбуз. Эртең ошо Кыргыз азыркы учурда мына 25 жылдын ичинде Кыргызстан же агрардык өлкө болуп өнүгө албады, же болбосо бир индустриальный политиканы жүргүзө албады да. Эгерде азыркы учурдагы алып бараткан көч мен көрө албадым да, ушундай бир саясатты, же болбосо бир жаштар саясатын алдыга алып кете турган. Ошон үчүн мен макул эмесмин да бул көчкөчү. Ушул өзүмдүн жеке оюмду билдирейин деп жана кайдыгер эмес жарандарды айткым келет да. Кыргызстан качан өнүгөт, качан адам өз келечеги үчүн күрөшкөндө гана өнүгөт да. Биз ошону айткым келди да. Рахмат. Мен буга келген, бул кыймылга кошулган себебим анткени азыркы бийликтин жүргүзгөн политикасынан биздин границалар жабык. Биздин границалар жабык болгонунун себеби биз иштей албай калдык. Биз мен мисалы как представитель швейного производства биздикилер азыр граница жабык. Товар өтпөй калды. Казакстандан бизге ишкерлер, бизнесмендер келип биздин товарыбызды алып кетпей атат. Ошол себебинен 80% азыр жумуш жабык. Ошо 80%те канча үй бүлө өзүнүн бага албай калып атат да. Мисалы өкмөт бизди иштетпей атат да, жардам бербей атат. Мисалы башка жакта, Казакстанда эле, Өзбекстанда алсак, өкмөт ушу швейниктерге лизинг катары жардам беришет. Инвестицияларды тартат. Мисалы 2 ай мурда Кытайдан Золотой путь деген ассоциация келип, мисалы ушу Казакстанга барышты биринчи жолу, аяктан кийин бизге келишти. Бизге келгенде ошо өкмөттөн бир да адам келип ошолорго жардам берип, какой-то бир эме кылышкан жок да. Болгону болду, жанагы ассоциация легкой промышленности Асанов деген киши ошо келип жүрдү. Бирок өкмөттөн поддержка болбогон үчүн ошо ассоциация Өзбекстанга кетти. Өзбекстанда болсо на правительственном уровне тосуп алышып, ошо инвестициялар бүт Казакстанга кетти да. Ошон үчүн мен ушу эмеге политикага каршымын да, макул эмесмин. Хотя бы бизге элементарно иштегенге возможность түзүп бериш керек да. Биз алардан эч нерсе сураган жокпуз. Границаны ачып бериш керек. Азыр 80% швейное производство токтоду. 80% деген бул канча үй бүлө акчасыз калды, канча үй бүлө нанын таба албай калып атат да. Бул деген мисалы ошол эле Мадинанын тачкисинен баштап Дордойдун тачкисине чейин бул жумуш болчу да. Эми иштеп аткан элге ушунча жардам берүүгө хотя бы элементарно границаны ачып бериш керек бизге. Аны да ачпай атышат да, жаптырып атышат. Мен ошон үчүн макул эмесмин бул эми. Границанын жабыктыгынан биз ошо жумушсуз калдык да. Ошо биз ошо мен өзүм таксист болуп иштейм да. Ошо товар ташып, ошо швейный производствонун эмелерин базарларга жеткирип, заказчиктерге алып барып, ошентип өзүбүз иштейбиз. Ошо границанын жабыктыгынан биз ошо жумушсуз калдык да. Ошол эки границанын маселесин ошо бир эме кылып ачып берсеңиздерге суранабыз. Бул эмне деген акыл асыйбас нерсе? Жогот. Биз мындай айтканда Өз элине кастык. Өз элине кастык. Бул деген биз бул ойлонулган кадамдарбы же болбосо бул айтканда мындай өзүнүн элине душмандыкпы? Себеби дегенде биз мына жогорудагы менин коллегаларым идеялаштар айтып кетти. Бул деген бизди жумушсуздукка алып барат. Жумушсуздук деген бул өтө биз ансыз деле 6 жыл өзүбүздү басып келдик. Бул киши кетет эми чыдап турайлы деп бул киши айтып атат. Демократия биз Назарбаевга тиеше коюп, Казакстан Республикасынын эл башчысы
Нурсултан Абишевичке тийше коюп, эми ойдон болгон сөздөр демократия дейт. Демократия бизде бар дейт. Қазақстанда демократия жоқ дейді. Анан таласқа барып алып тұрып, менің саясатымды қаршылар АБК көбөштүн ұрпақтары дейді. Бұл деген сөз уят болады. Таластын дели, Баткендин дели, Чүйдүн дели, бұл қырғыздың қаны. Қырғыздың қаны. Бир, бұл. Бир, мындай бир бүтүн. Бирине талас ел емес, Чүй ел емес, Нарын емес, Ош емес, Баткен емес. Бүтүн қырғыз елибиз біз. Біз эми мындай қарағанда бұл эмне деген шындықтар жаратып атат. Бұл қырғыз көчү көпкө барбайт, бұл алысқа барбайт. Бұл себеп дегенде біз мына қарап көргүлө өзүңөр. Бұл Ажоозун досу Сооронбай Шарипович мен дейт қырғыз көчүн улан дейт. Біз 1 декабрдан кайсы конституциянын негизинде жашайбыз? Ал жерде эмне деп жазылган? Ал жерде 1917 жылғы революция, 17 жылдың февралында болған революцияда двоя власти деп қойды. Қош бийлик жаралады. Бұл қош бийлик жаралғанда ең мында қорқынычтуу маселе туылат. Биздин чет элге барган биздин президентибизди кабыл алабы, же болбосун премьер-министрди. Негизи Кыргыз Республикасынын баягы конституциясында 1 декабрдан күчүнө кире турган премьер-министр өтө жооптуу полномочияларга ээ болот. Ушул жерден эң коркунучтуу мен ушул бийликтин саясатына мен макул эмесмин. Эми токтоп турсаңыз, жаңы конституцияны кана не болду көрсөңүз, жарабадыбы? Башка конституцияны жазышып турабы? Бул туңгуюк алып барат. Жарабаган конституция. Мен жаңағы айтып аткан Чытырман Токой, Амазонка Токой бул батыштын Токой да, батыш. Географияны окусаңар керек, батыш деген бул Европада болот, Америкада болот. Ошонун Токойунда кетип аткан көч бул. Ошону азыртадан макул эмесмин деген токтотуп калыш керек. Эмелестеттим, ушу көрөгөч адам, Адакан Кимсанбаевич 7 жылдан бери, акыркы 7 жылдан бери айтып аткан конституцияны бул эмнеси болот? Адакан Кимсанбаевичтин көрөгөчтүгү болот. Туурабы? Ошону чакырып атат. Бул Токойдон чыгайлы. Мына Ала Тоғуз турат. Ушул жол менен кетейли. Ата бабалардын саясатын улайлы. Ошо туңгуюкта ошол Чытырма Токойдон чыгып, өзүбүздүн кыргыз экенибизди билгизип, өзүбүздүн жерибизге келип Ала Тоғузга эмгек кылайлы. Мен ошого макул эмесмин. Канча деген завод фабрикалар курулбады 7 жылдын ичинде. Каяктагы заңыраган Азия Мол деген андан башка да андан көп оюн зоок. Бул кайта бул неме кылбайт да, бул иш өндүрүшүн кылып бербейт. Кылып бере турган болсо, ошонун үстүнөн мисалы үчүн иштегенде бул арендатор сыяктуу отурушат, акча төлөйт. Кыргыз элине жумуш түзбөй турган завод фабрикалар керек. Ошол жумуш түзгөн завод фабрикалар курулбады ушул жылга. Эми кантип курат? Сазга батып отурса. Мен ошого макул эмесмин. Биздин интеллигенция ошол дежур болуп калды да. Учурунда айтат го, 2010 жылы Атакан Кимсанбаевич айткан, биз бир гана ошол президенттик система менен барышыбыз керек. Биз өсөр элге бир башчы, бакытсыз жок элге 1000 башчы деп, өлөр элге 1000 башчы деп айткан. Ошол мына азыркы биздин күн бул тастыктады. Айткан, бул конституциялар туңгуйга апарат деп өздөрү айтып атат. 6 жыл өткөндөн өзү жок бир бул конституция болбойт экен бизге деп референдумду кабыл алды. Референдумду дагы бизге эл менен бир мындай акылдашпай, элдин баягы баасын, элдин жанагы пикирин укпай өткөздү. 90%, 80%, 90% өткөрдү. Эми эмне болуп атат? Эми анын да балекети чыгып атат. Бул Евразийский, Европа, Азиялык экономикалык биримдикке элдин пикирин укпай өтүштү. Эми андан чыгабыз деп Ажооз айтып атат. Бизди ким кошот анда? Биз Кыргызстан. Мына биз эгерде ошол биз айтсак, жок силер туура эмес айтып атасыңар деп баягы биздин ошо тыңдар айтса, жок, бул душман. Буну реалдуу түрдө, реалдуу Ереванда болгон мамлекеттер аралык отурумда Казакстан премьер-министри Сагынтаев айтып кетти го, тастыктады го. Бизге келген импорт 1 миллиард болсо, Кытайдан экспорт кылган баягы чыгарылган товар, экспорт болуп чыгарылган товардын
суммасы 4 миллиард, ортодогу айрым 3 миллиард. Бул эмне деген шумдук? Мына бул менин сөзүм эмес, же болбосо бул биздин Кыргызстандын кандайдыр бир жаранынын сөзү эмес, же болбосо мына Мадымаровдун сөзү эмес, же Талгат жана Улукбек Кошкоровдун, Талат Мамыттын сөзү эмес. Бул Сагынтаевдин сөзү. Премьер-министр, Казакстандын премьер-министри. Биз эмнеге баратабыз? Биз эгерде бизди эч ким кошпойт, башка сода сатып бириндигинде биз баягы айтат. Дагы эмне дейт? Биздин баягы тарбиялаган ажообуздун тарбиялаган баласы эмне дейт? Өзүңөр окусаңар керек. Биз чыдап коюшубуз керек блокадаларга. Биз Сталинград блокадасы болуп атабы, чыдап койгудай. Эң туура айтты, сиздин сунушуңуз өтө актуалдуу. Буну биз эске алабыз. Себеби дегенде биз эмне үчүн мен макул эмесмин деген кыймылга биригип атабыз. Бул Атакан Кинсанбаевдин ушу идеясын эмнеге колдоп чыктык биз, активисттер тобу, граждандык. Себеби дегенде бул Атакан Кинсанбаев 25 жылдык тарыхында Кыргызстандын биринчи жолу ушул чириген шайлоо системасын, ушул баягы акчага, бийликке азыр акча менен, бийлик менен гана өтөт деген шайлоо баягы аң сезимин жокко чыгарып, бир тыйынсыз, бир баннерсиз, бир рекламасыз өткөздү, бир тыйын сарптабай. Элдин жүрөгүндөгү партия болуп, элдин жүрөгүндөгү талапкер болуп өткөздү. Мына анын жыйынтыгы 110 миң шайлоочу добуш берди. Бул эгерде бул бурмаланып турган сан, бул бурмаланып турган, эгерде бул бийлик чындыгында таза өткөзгөн болгондо, анда жеке менин көз карашым эмес, жеке менин позициям эмес, жеке менин мындай прогнозум эмес, бул чет мамлекеттик, ушул өзүбүздүн карапайым калктардын эле прогнозу баары айтып жүрөт. Ушул экинчи тур болуш керек эле деп. Себеби дегенде бул болбой калды. Мен ошого макул эмесмин. Мен силерден ушул пресс-конференциядан пайдаланып, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул бардык ушул партиянын лидерлерин, кайдыгер эмес жарандарды, алтуулдарды, агаларды, иңилерди, эжелерди, карындаштарды чакырып кетет элем. Кыргызстандын бүтүндүгү келечеги үчүн, балдардын келечеги үчүн ушул жакшы бир идеяга мен макул эмесмин деген ушул кыймылга кошулуңарды ушул мен чакырып кетемин, суранып кетемин. Ушул ким кайдыгер эмес болуп ошо кошулгусу келсе, ушу телефонду жазып алсаңар 0776 70 45 75 0776 70 45 75. Биз ушул кыймылды жандандырып, ушул мен макул эмесмин кыймылы. Бул мындай айтканда бир күндүк, мындай айтканда спорттун терминин айтканда спринтердик чуркоо эмес бул кыймыл, спринтердик баягы жарышка түшкөн жокпуз биз. Марафондук жарышка түшүп атабыз. Бул алдыга бул 5 жыл оң. Бул мындай айтканда жатык тил менен айтканда мен макул эмесмин деген кыймыл бул Шералынын чокой болот. Ким президент болуп келет? Ошол Алла Таала насип кылып пешенесине жазып, Мадымар өзү кетсе дагы бул Шералынын чокой болуп, ой, Атакан Кинсанбаев сиз кайда кетип атасыз деп туруп, ушундай Шералынын чокой болот бул. Мен макул эмесмин деген кыймыл. Негизи бул кыймылдын тегерегинде олуттуу маселелер жатат. Бул деген биздин келечегибиз. Биз бүтүн болуп Кыргызстан өзүнчө мамлекет болуп кала алабы? Бул глобалдык ушул глобализация учурунда же боло албайбы? Себеби дегенде мына азыр эле айтып кетти. Эң бир коркунуч бул улуттук коопсуздук коркунучу. Мына азыр биз сүйүнүп жатабыз. Мына жакында жогорку кеңеш мына жабык эшик артында Өзбекстан менен баягы макулдашылган ошо келишимди ратификациялады. Бизге азыр ал караңгы. Кайсы бир жыл өткөндө ушул үзөңгү куш да ушундай ушундай ситуацияда кабыл алынган. Биз буга ким жоопкерчилик тартат кийин? Мына анын ошо Өзбекстандагы макулдашуулардын бир чекеси уже чыга баштады. Мына айтып жатат, ажообуз Өзбекстан менен Кытайга рыногуна альтернативдүү рынок бар деп атат. Биз ал рынокко кире албайбыз. Биз бул жерде биз эмнебиз? Продукциябыз биз жеңил өнөр жайын баягы тигүүчүлөрдөн банкротко учуратты, жумушсуздук күчөдү, ого бетер блокада болдук. Бизди эч ким укпайт да, биз эч кимге керегибиз да жок.
суроо берели. Суроо берсек болобу. Силер кайсыл буга чейин кайсыл саясий эмелер менен сүйлөштүңөр партиялар менен? Биз жарандык кийинки кадамыңар кандай болот? Экинчи суроо. Биз жарандык биз Таластагы 3 ноябрь кыска жооп берсеңер, 3 ноябрда митингге пикириңер кандай? 3 ноябрда Таластагы митингке биздин пикирибиз, эгерде Талас эли өткөндө кайрылганда таластыктар жөнүндө гана кеп кылып атат, Талас элинен кечирим сураш керек. Туура эмес болду. Биздин позициябыз туура эмес. Ал жерде айтыш керек болчу. Кыргыз элинен бүткүл кыргыз элинен кечирим сураш керек деген деп ушундай кайрылыш керек болчу. Себеби дегенде биз Таластын элин биз бөлүп койбойбуз. Таластын элиnden мен ал кыргыз деп эсептейм. Бүтүн мен айтып атам. Талас эли, Көл эли, Нарын, Баткен, Ош, Жалал Абад эли бул бүтүн кыргыз эли. Бүтүн Кыргызстан Бир канбыз биз, бүтүн кыргыз эли. Бир гана ал жака да сөз ырыткан жок. Мен оюмча бүткүл Кыргызстанга ырыткандай деп эсептейм мен. Ал тиги ошол аксакалдарга жооп бербей, ажообуздун дагы бир мындай айтканда текеберлиги бул эс алганы, мамлекеттин эсебинен эс алганы Гао аралына кетип калгандыгы. Бул эмнеге жатат? Эмне деп ойлонсо болот бул? Мамлекеттин башына ушундай мүшкүл түшүп атканда Гао аралына үй бүлөсү менен мамлекеттин эсебинен самолет менен мамлекеттин эсебинен эмгек эмесине өргүсүнө чыккан киши мамлекеттин эсебинен жүрбөш керек. Сиз кандай дейсиз? Анткени бул жерде азыркы жөнөкөй адамды ойлобой булардын өзүнүн кызыкчылыктарын ойлоп атышат да. Эгер жөнөкөй калкты ойлогондо андай кадамдарга барбайт болчу. Анткени биз өтө мындай Казакстан, Россия менен тыгыз байланыштабыз. Биз өзүбүзчө жашай албайбыз. Жашай алабыз, бирок взаимосвязаны, экономический эме боюнча биз взаимосвязаны. Ошо багы Атамбаевдин сүйлөгөн көз караштан кийин мен өзүмдү эмемди көз карашымды өзгөртүп туруп, мен Адахан Мадумаровичке салгам да. Эмемди, добушумду Адахан Мадумаровго бергем. Адахан Мадумаровдунга эмне үчүн мен бердим, добушум бир интервьюсун, болгон эле бир интервьюсун окуп, баягы пример катары келтирди. Мисалы биздин президент башка өлкөлөргө барганда бир соглашение алып келбейт. Инвестиция Кыргызстанга алып келбей атат. А Мирзиёевду мисал кылып айтты. Кытайга барып многомиллиардный соглашение түзүп келди. Россияга барып өзүнүн өлкөсү үчүн соглашение түзүп келди да. Казакстан мисалы азыр Өзбекстанда ошол эле Мирзиёев бир кандайдыр иш ачам десең, өкмөт ошончо жардам берет. Лизинг предоставлять этет, налоговый каникул берип атат. А бизде андай нерсе жок. Ошон үчүн мен ушул кыймылга кошулдум да. Ошо сиздерге келип текшерүүлөрдө ошондо кандай болду? Баргандай текшерүү болду? Текшерүүчү өтө көп бизде. Айтып берсеңиз. Мисалы өкмөт бизге жардам бербейт, условия создавать этип бербейт. Элементарный эле мисалы катары сиз жана айтып кеттиңиз го, Өзбекстандан баягы жумуш акысы, жумушчулардын акысы арзан болгон үчүн алардын өндүрүш эмеси, продукциясы бизге арзан кирет. А бизде биздики анткени налоговый келет, финполиция келет, соцфонд келет, пожарный келет, келип эле ар патент, ар бирине төлөп атып эле эчтеке калбайт. Бизде эмеси аренда өтө кымбат. Мисалы азыр мына мисалы жумуш токтоду, бизде жок, границалар жабык, ишибиз токтоп атат. Аренданы биз төлөшүбүз керек, налоговыйды төлөшүбүз керек. Бизге мындай кандайдыр жардам жок өкмөттөн да.